Эсиңиздерде болсо мурунку көрсөтүүбүздө биз ишкер деген ким, ишкерликти кантип өнүктүрөбүз ушул тууралуу сөз кылганбыз. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздө дал ошол ишкерлердин ишин илгерилетүүдө өтө чоң бир көмөкчү болгон жарнамалоо тууралуу сөз кылабыз. Эфирде объектив көрсөтүүсү, аны мен Бакыт Бекболсунов алып барам. Саламатсыздарбы? Ал эми бүгүн биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин жарнама керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо, ак ниет эмес атаандаштык жана эл аралык кызматташтыктын башкармалыгынын жетектөөчү адиси Ташматов Улан Абдыганиевич келип отурат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Студиябызга кош келипсиз. Анан Улан мырза, айтсаңыз, деги эле сиздердин агенттик ушул жарнак жаатында кандай иштерди алып барат? Ошону менен бирге эле 2018-жылы сиздер тараптардан кандай иштер аткарылды? Саламатсызбы? Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги өзүнүн компетенциясынын чегинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, жарнак жөнүндө мыйзамдарын көзөмөлгө ашыруу функцияларына ээ. Биз ошол 2018-жылдагы статистикалык маалыматтарга таянып кетсек, негизинен эле 2018-жылы 40 жолу мониторингга жүргүзүлгөн борбордук аппарат тарабынан. Алардын ичинен ошол мыйзам бузуулар аныкталган учурлар 77 факт катталган. Анын ичинен 77 факттан 44 эскертүү берилип, эми 33 объектиге айып пул салынган. Жалпынан айып пулдун эсеби 2018-жылы 390 000 сом болгон. Кимдерге мониторинг жүргүздүңүздөр? Мониторинг негизи монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги өзүнүн Сиздердин карамагыңыздарга кимдер кирет? Ошолор жөнүндө негизи жарнакка көзөмөлдөө жүргүзөт биздин орган. Бул жарнак деген кайсыл жерде бар? Бул сырткы жарнак, телевидениеде болгон жарнак, интернет тармагында болгон жарнак. Ошондой эле жана биз көчөдө, шаарларында мондай сыртта турган баннерлер болобу, же болбосо аялдамалардагы мондай сүрөттөр, ар кандай жарнамалык маалыматтарга жалпысынан үстүнөн көзөмөл жүргүзүүчү орган болуп эсептелет. Аны биз мониторинг аркылуу жүргүзөбүз. Мониторинг деген эмне? Бул жарнак мыйзамына ылайык мониторинг бул байкоо болуп эсептелет. Сиз, мен, жалпы эле жарнак керектөөчүлөрү баары мониторинг жүргүзсө болот. Аны жарнак мыйзам бузуу болгондо биз аны мониторингке жүргүзүп, аны акт түзүп, фото, видео биздин уюлдук телефондорубузга сактап, ошону кармасак болот. Ошол аркылуу биз мониторинг жүргүзөбүз. Мисалы үчүн алсак, бизде мамлекеттик тарабынан Кыргыз Республикасынын президентине караштуу тил комиссиясы менен биргеликте дайыма мониторинг жүрүп турат. Шаарларыбыздын жанагы жайылтылган көптөгөн жарнактарына көзөмөлдөө жүргүзүү максатында ошолорду мониторинг жүргүзүп, ал эми интернет тармагында телевидение аркылуу жүргүзүлгөн жарнактарга биз ошол интернет аркылуу отуруп, ошол жерден мониторинг көрсөтүп, телевиденияларды көрүп, ал жактан мыйзам бузуунун эси катталган болсо, аны биз акт түрүндө каттап, мыйзам бузган объекттерди чакырып, аларга чара көрүлөт мыйзам чегинде. Мисалы телевидение жагын алсак, мисалы кандай талаптарга жооп бериш керек жарнак берүүчүлөр? Ошол учурда кандай нерселерге байкоо жүргүзөсүздөр? Көбүнчө ушул жарнама берүүчүлөр же алуучулар кайсы учурда мындай мыйзамды бузуп койгон учурлар катталат? Негизинен телевидениедагы жарнама бузууларды алып караганда көбүнчөсү эле бул 11-бөлүгүнүн 2-пунктун бузуу болуп эсептелет. Ал жакта жанагы жылуучу саптар жана кадрга орнотуу жарнамалардын өзүнүн нормасынан ашып кетүү мыйзам бузуулар көп катталат да. Ал кандай? Мисалы үчүн бизде мыйзам боюнча жана жылуучу саптар деп коет, бегущая строка. Анын нормасы бул 7%тен кадрдын аянтынан, жалпы кадрдын аянтынан 7%ке ашпаш керек. Бирок акыркы учурларда ошо телевидение аркылуу жарнаманы чыгарууда ошол нормалардан ашып кетүү катталып жатат. Анын эң башкы себеби бул биздин телевидениедагы кандайдыр бир коммерциялык максатта жарнамалар жүргүзүп, ошону акча табуу болгондуктан ошол көбүнчө ошол мыйзам каралбай калып атат да. Аны сактап нормадан чыгарып кетишип атат. Ошол эң негизги болуп атат. Негизинен эле биз мыйзамдарга талаптар бар. Мыйзамда каралган. Алар кайсыл болуп эсептелет? Мен сизге мындайдан айтып берейин азыр. Негизи эле мыйзамдар телевидениелер аркылуу эмес, интернет, биздин көчөдөгү жарнактар, сырткы жарнактар, интернет, телевидениедагы жарнактарга талаптары биринчиден бул анык болуш керек.
жарнак керектөөчү көргөндө аны билиш керек, жарнак экен, эмне товар экен, же буюм же болбосо кызмат көрсөтүү, ошону анык көрсөтүш керек. Тизердик жарнамалар мыйзам түрүндө жол берилбейт, тизердик рекламаларга. Жана ошондой эле рекламаларда эң көп кездешүү мыйзам бузуу болуп биздин мамлекеттик тилдин жоктугу. Көбүнчө расмий тилде жайылтылып, ал эми мамлекеттик тилде көбү которулбай, же болбосо кошпой келишет. А бул Кыргыз Республиканын жарнак жөнүндө мыйзамында бул эң негизи ошол мамлекеттик тилдин болушу зарыл. Жана кошумча башка тилдерде, расмий тилде жана башка жергиликтүү калктын тилдеринде кошумчалоого болот. Ага мыйзам жол берет. Жана эгерде жаңы ошо биздин административдик кодекске 2018 жылы 4 августта толуктоолор кирген. Ошол жарнактарда ОЗ2 жана жазуу түрүндөгү жарнактар өзүндө адабий тилдеринин эрежелери камтылыш керек. Алфавит жана орфография эрежелери камтылыш керек. Биздин шаарда көрсөңүздөр керек, көптөгөн мыйзам бузуулар катталып жатат, жанагы адабий тилдердин сакталбашы. Мисалы үчүн биздин кыргыз мамлекеттик тилдин ү тамгалары о, у болуп расмий тилге өткөрүлүп жазылып, же болбосо каталар менен жазылган көп мыйзам бузуулар деле катталып жаткан. Ошол норманын кириши менен азыркы учурда мамлекеттик тарабынан көптөгөн мониторингдер жүргүзүлүп, ошо объектилер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, эскертүүлөр берилип, азыр өзүнүн нугуна киргизип, мыйзам талаптарына жооп бергендей иш аракеттер жүрүп жатат. Ушул мамлекеттик тилдеги норманы сактабагандар көп кездешет деп атпайсызбы? Ушул аябай эле көп ошо коомчулукта көзүнө көрүнгөн нерсе да. Ушуга кандай чара көрүлөт мисалы? Бул убакка чейин да чаралар көрүлүп келди беле? Көрүлүп келет. Негизинен биз эмне айыппулдар салынат же кандай чараларды көрөсүздөр? Бул ошол норма киргенден кийин 4 августунда 2018 жылы норма кирген, толуктоолор. Ошол нормага ылайык адабий орфография эрежелери сакталыш керек. Эгерде биз мыйзам бузууну каттаган болсок, аныктап, аларга практикасын айтып берейин, биз эскертүү беребиз, ошону оңдош керек. Мыйзам талаптарына ылайык келтириш керек. Эгерде мыйзам талаптарына ылайык келтирилбей, же болбосо мыйзам жолдоруна ошол мыйзамга ылайык келбеген учурларда биз объектилерге кодекске ылайык, административ кодекске ылайык азыркы учурда бузуулар жөнүндө кодекс кирди 2019 жылдан 1 январдан баштап. Бузуулар жөнүндө кодексте аларга атайын айыппулдар каралган. Негизи жарнак жөнүндө мыйзам бузууга 2277 беренесине ылайык 3 категориядагы айыппул салынат. 3 категорияда бул жеке жактарга 5500 сом, ал эми юридикалык жак болсо 170 көрсөткүч катталган, 17 000 сом болуп 17 000 сом айыппул салынат. Бул учурга чейин ушундай айыппулдар салынды беле? Кимдерге салынган? Буга чейин административдик кодекс боюнча биз ушу 2018 жылдар ичинде жалпылап айтып кетсеңиз 2018 жылы канча айыппул салынган? 2018 жылы 33 айыппул салынган объектилерге, ар кандай объектилерге. Жалпы эсебинен 390 000 сомго. Бул интернеттеги болгон биздин Кыргыз Республиканын мыйзамына жана алкоголдук ичимдиктерге продукциясына интернетте тыюу салынган реклама жарнактарга. Ошол боюнча реклама телевидениядагы жанагы ашып кетүү чектерди нормадан ал жөнүндө салынган. Жана ошондой эле шаарыбыздагы жана баннерлер, реклама жарнактык маалыматтар туура эмес мыйзам бузуу менен жайылтууларга ошолорго карата мыйзам чегинде чара көрүлгөн, айыппулдар салынган. Бул спирттик ичимдиктердин жарнамалоо боюнча интернеттерге тыюу салынган, Андан сырткары дагы кандай жол менен жарнамалоо кыла алышпайт спирттик ичимдиктерди? Мисалы телевиденияда кылса болот, газетада кылса болот, туурабы? Негизи алкогол боюнча алсак, алкоголдук ичимдиктер боюнча бул жарнак мыйзам боюнча телевиденияда саат 7-ден 12-ге чейин мыйзам жол бербейт реклама кылганга. 12-ден кийин эртең 7-ге чейин мыйзам жол берет. Интернет тармагында реклама кылууга болбойт жарнактарды. Негизи эле бул мамлекеттик саясат ошол жарнакта жаатында биздин өспүрүмдөрдүн алкоголдук ичимдиктерге ошол кызыгуусун арттыруу эмес, көрсөтпөй кандайдыр бир алар сактоо иретинде келтирилген бул мыйзамга. Азыр эле бизде ар кимде уюлдук телефон бар, интернет тармагына көп отурушат, телевиденияда ошолорду сактоо максатында каралган алкоголдук ичимдиктер.
Мындан сырткары айтсаңыз, бул эки эле Бишкек мэриясы тарабынан мисалы коомдук транспорттардын тышын жарнамалоо дагы сиздердин агенттик көзөмөлгө алат да, мында туурабы? Ооба. Аларга кандай чаралар колдонот? Мисалы жанагындай бир автобусду ала турган болсок, аны баягы чүмбөттөп эле жарнамалап салышат, Ушулга сиздер жол бердиңиздер беле? Ушундай кылса болобу деги эле? Негизи автотранспорттагы жарнак мыйзам боюнча ошол жарнак автотранспорттун ээсинен уруксат алуу менен жүргүзүлөт. Жок, ал коомдук транспорт болот. Коомдук транспорт, бирок биз жарнактын немесин камтыган ошо эмне содержаниясын деп коет орусча айтканда, ошолго көзөмөл жүргүзөбүз. Кыргыз Республиканын жарнак жөнүндө мыйзамына туура келеби, талаптарына жооп береби, ошого биз көзөмөл жүргүзөбүз. Ал эми транспорттагы жарнактарга, мисалы үчүн, автотранспорттун ээсинен уруксат алуу менен гана жарнаманы ошол жерге жайгаштырылат. Мисалы сиздердин талап боюнча мамлекеттик тил колдонулуш керек. Ушул сыяктуу нерселер болсо, ал жанагы бир автобустун башынан аягына чейин жарнамалап салса, ага сиздер уруксат бере бересиздер, Эгерде мыйзам талаптарына жооп берген, жана мамлекеттик тилден башка дагы кандай талаптар бар мыйзам чегинде? Мамлекеттик тилден сырткары, мисалы үчүн жанагы адабий тилдерин колдонуш керек. Анан кийин эгерде ошол жарнамаланган товар сертификацияны өтүүгө тийиш болсо, ошол сертификацияны өтүп, товар тастыкталган деген жазуусу болуш керек. Эгерде ошол реклама жүргүзгөн, реклама боло турган ошол объект ишмердүүлүгү лицензия алууга тийиш болсо, анда лицензия алган орган жөнүндө маалымат жана лицензиясынын номери сөзсүз түрдө жазылыш керек жарнакта. Жанак анык болуш керек. Жанак керектөөчүлөр көргөндө аны билиш керек, эмне жөнүндө болуп аткан, кайсыл жерде, ошол жөнүндө болуш керек. Негизи эле ошол Кыргыз Республикасында көп жана мыйзам бузуу менен жарнак таратууларды мен сизге айтып кетейин, кайсылар болот көбүнчө. Ошол биз азыр айтып кеткен кыргыз мамлекеттик тилде да жок болгондугу, жанагы ошо лицензиялардын номерлерин жазылбаганы, жана Кыргызстанда көп болгон жана скидка, акция, арзандатуу, товардын баасынын төмөндөшү тууралуу маалыматтын жоктугу, качан, кайсыл убакыттан баштап кайсыга чейин болгону, канча процентке азайганы, пайызын азайганы, ошол жөнүндө маалымат болуш керек. Этикага туура келбеген жарнактар жана анык эмес жарнамалар көбүнчө кездешет. Анык эмес деп кайсын айтабыз? Бул жарнактарда, мисалы үчүн айтсак, эң жакшы, эң сонун биринчи деген мындай айтканда мактап жанагындай беришет. Биз азыр көрүп жүрбөйбүз телевиденияда, рекламаларда. Аны биз ошо анык эмес болуп талапка жооп бербесек, мисалы биз текшеребиз анысын. Эгерде чындап эле эң жакшы деп мисал кылышат, аны эмне, кайсы себептен эң жакшы деп бул жарнаманы жарнамалашып атат? Кайсыл документтин негизинде эң жакшы болду? Сурамжылоо жүрдүбү? Кайсыл жылы жүрдү? Кимдер тараптан ал сурамжылоо жүргүзүлгөн? Ошол бүт маалымат берилиш керек. Биз эң жакшы деген бул жазгырмалуу деле жарнак болуп калышы мүмкүн. Себеби дегенде башка бир өзүнө окшогон товарды ак ниет эмес атаандаштар жүргүзүп, ошол жаман атаандаштын авторитетин түшүрүү максатында болушу мүмкүн. Эки товарды салыштырып, этикага туура келбеген биздин жанагы ич кийимдерди, кыздардын мындай жарым жалаңач сүрөттөрү ошо жарнамаларда колдонуу, же болбосо кандайдыр бир биздин менталитетке, же болбосо ошо нравдуулук, гумандуулук өзүбүздүн биз маданиятыбызга туура келбеген жарнактар болсо эле, бул деле жарнама талаптарына жооп бербеген жарнак болуп эсептелинет. Сиздер тараптан атайын ушундай топтор түзүлүп, мындай рейдтик иш-чараларды жүргүзүп же текшериштерин маал менен жүргүзүп турасыздарбы? Жүргүзсөңүздөр сөзсүз түрдө республиканын баардык аймагына кандай жол менен жүргүзөсүздөр же баягы телени карап отуруп эле теледен көргөн нерсеге эле ошонун үстүндө иш жүргүзөсүздөрбү? Негизи биздин орган ушу 2018-жылы алсак 40 мониторинг жүргүзүлгөн. Республика боюнча. Ооба, бул мониторинг кандай мониторинг? Бул чыгуу. Ооба. Орусча айтканда выездной мониторинг деп коет. Чыгуу шаарларды кыдырып, ошолорду фиксация кылуу аркылуу ошол мониторинг жүргүзүлгөн. Жана ошондой эле биздин мамлекеттиктин жерлерде өзүнүн түзүмдүк органдары бар, мисалы облустарыбызда. Алар өз облустарында, мисалы үчүн Жалал абад, Ош, Талас, Мыскөлдөрдө өздөрүнчө мониторинг жүргүзүлөт. Биз борбордук аппараттар, мына биякта бишкектик бөлүмүбүз бар, борбордук аппарат жүргүзүп. Ошондой эле биргеликте мына Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясы менен биргеликте, алардын өкүлдөрү менен биргеликте биз чыгуу ар кандай
мониторингтер жүргүзөбүз. Ошондо журналисттер менен жүргүзөбүз, репортерлор менен жүргүзөбүз. Мына КТРК коомдук биздин телекорпорациянын журналисттери менен биз чыгып рейдтер жүргүзгөнбүз. Анда жана башка ошо кызыгуу арттырган башка журналисттер болсо, репортерлор болсо бизге келип кайрылып, ошолор менен чогуу бир кандайдыр бир теманы, жарнак маселесиндеги темаларды алып чыгып, ошол рейдтер чогуу биргеликте жүргүзөбүз. Мониторингтин бул негизги максаты бул мыйзам бузууларды болтурбоо максаты болот. Башкаларга эскертүү берип, алар мыйзам бузуунун нормаларын түшүндүрүп, жана ошо мыйзам чегинде иштөө керектигин эстетебиз аларга. Албетте жүрүп турат мониторинг аркылуу. Ал эми телевидение, интернет болсо, анда биз азыр жумуштан отуруп эле компьютерден аны мониторинг кылып, запистерди көрүп, ошол жерден фиксация кылсак болот. Андан сырткары жанагы суроого так жооп ала албай калдым. Бул коомдук транспорттарда жарнамалоо болуп атпайбы? Ушундан түшкөн каражат, ошол мисалы Бишкек шаарына ала турган болсок, Бишкек мэриясына береби ошол жарнамадан түшкөн акча, же сиздердин агенттикке дагы мындай? Жарнамадан түшкөн акча боюнча, акча каражаттары боюнча биздин органга андай тиешеси жок, биздин компетенцияга кирбейт. Ал акча маселесин кароо. Негизи эле мурун Бишкек шаарынын мэриясына караштуу өзүнүн бөлүм болгон. Ошо жарнактарга уруксааттар алуу ошолордон аркылуу болуп келген. Мисалы үчүн азыркы баннерлерди эле мисалы үчүн ошолорго уруксаат алуу, ошо мэрия карап келген. Азыркы убакта ал бөлүм жок болуп, Бишкек глав архитектура тарабынан жанагындай устройство деп коет, ошо баннерлер, ошо моундай түзүмдөр, конструкцияларга уруксат алуу иштери жүрүп баратат. Бирок азыр алар тараптарынан мен билишим боюнча бир жалпы жообу иштелип чыгып атат. Ошол бүткүл жарнактарга, жанагы конструкцияларга уруксаттардын бир жол жоболорун келиштирип, бир жалпы бир жообо келтирүү иштери жүрүп жатат азыркы убакта. Ал эми биздин мамлекеттик орган ал жарнактын негизи талаптарынын сакталышы жана ошо камтылган ошо мазмунуна гана ошол көзөмөл жүргүзүлөт. Ишкерлерге деле ошо жарнак мыйзамын сактоо талаптарын айтылып, биз эскертип кетсем, азыркы мурунку жумада эле биздин мамлекеттик тарабынан тегерек стол уюштурду. Жарнама мыйзам алкагында темасына. Ал жерге биз мамлекеттик органдардан деле Кыргыз Республикасынын президенти караштуу мамлекеттик тил комиссиясынын өкүлдөрү жана ошол жарнама жаатында иштеген бүткүл ишкерлер, бизнес жаатында иштеген, ошо жарнама аркылуу иштеген өкүлдөрүн чакырдык, бир тегерек стол өткөрүп, ушул азыркы убакта бизге жаңы келген 2019-жылдан баштап бузуулар жөнүндө кодексин түшүндүрүп, кандай жоопкерчиликке тартылат, кандай жолдору бар, жарнак мыйзам бузбоого, болтурбоого ошо аракеттерди көрүп жатабыз. Ошол иштердин артында биз ошол жыйынтыктарга жетип жатабыз азыр. Анан баягы жыйынтыктоочу суроо кылалы. Баягы 2017-2018-де мисалы 40 бузуулар катталды деп атпайсызбы? Жыл өткөн сайын ушул нерсе тартипке келип атабы же тескерисинче тартип бузуулар көбүрөөк болуп атабы? Негизи эле айтканда азаюулар азайып атат негизи тартип. Бирок биздин рынокто жана катышуучулар көп да, мисалы ар кандай көбүнчөсү билбегендиктен болгон болсо, көбүнчөсү болсо ошо билсе деле өзүнүн товарыны жанагы жайылтуу, айтуу, азыр айтып кетчү нерсе жанагы арзандатуулар боюнча, мисалы скидкалар, кайсыл соода борборуна барбайлы, скидка, арзандатуу, бааны төмөндөтүшүндө жазылат. Ал деле мыйзам бузуу менен жайылып жатат азыркы убакта, жанагы даталардын жоктугу, мисалы керектөөчүлөргө деле кайрылып кетет элем, ошол бүт талап кылса болот, ошол арзандатуулар, скидка болгондо качан башталган арзандатуу, качан бүтөт, ошол болуш керек. Эгерде жыл сайын болгон болсо, анда анын арзандатуу болуп эсептелбейт, бул өзүнүн товардын өзүнүн баасы болуп эсептелинет. Бул деле ошону айтып кетчү нерсе бар. Андан кийин азаюулар болуп атат статистикага караганда. Ал менен биз күнүмдүк ошо иште жолтуруп келебиз. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп ушундай пландар барбы жүргүзүү? Же сиздер дагы кандай тартипке келтирүү үчүн кандай иштерди жасайсыздар деген сөз болуп атат да? Тартипке келтирүү үчүн бул биз эң негизги эле бул мониторинг болуп эсептелет. Ошол эң негизи, андан башка жок, э? Андан сырткары биз ар бир квартал сайын, ар бир ай сайын өзүбүздүн медиа план деген программаларыбыз бар. Ал медиа планда ошол телекөрсөтүү аркылуу, радиолор аркылуу, бир жалпы тегерек стол аркылуу иш жүзүндө ошол жарнак жайылтуучулар менен чогуу биз иштер жүргүзөбүз. Аларга түшүндүрүп, кайсыл мыйзам аркылуу, кайсыл мыйзамды болтурбоо керек, эмнелерди эске алыш керек, ошолор боюнча биз ар дайым алар менен иш жүргүзүп келебиз. Ошолордун артынан
ошондой элдерге деле маалымат жеткирүү болуп келет. Мына азыркы сиздердин программасы аркылуу деле көптөгөн элдер көрүп атса керек, аларга деле ушу маалымат болот. Жаңыдан көптөгөн жарнак жайылтуучуларга деле бул жакшы маалыматтар болду деп ойлойм. Аларга деле эгерде суроолор болсо, кандайдыр бир өзүнүн ишкердигинде жарнак чыгара турган болсо, биздин мамлекетке кайрылып, официалдуу түрдө бизге кагаз түрүндө кайрылып, же болбосо телефон аркылуу кайрылып, биздин сайтыбыз бар, ал сайтка деле электрондук кат калыштап деле бизге кайрылса болот. Биз мыйзам талаптарына жооп береби, жооп бербейби, ошону айтып, биз дайыма эле жардам бергенге даярбыз. Улан мырза, акыркы суроо болсун. 2019-жылы кандай иштер планда? Мындан ары кандай иштер жүрөт? Ошол жыйынтыкта сөзүңүздү жыйынтыктасаңыз. 2019-жылы негизи пландар азыр жыл башталып, бизге азыр пландар кабыл алынып жатат 2019-жылга. Анын ичинен ошол эле көбөйтүү, мисалы үчүн реклама жарнак жайылтуучулар менен тыгыз байланышта иштөө, алар менен жанагындар документтер, регламенттер түзүп, мисалы үчүн азыр биз тил комиссия менен меморандум түздүк, алар менен иштешүү боюнча. Ошондой эле башка реклама жарнак жайылтуучулар менен кандайдыр бир ошол ак ниет жарнак иштерин жүргүзүү боюнча регламенттерди иштеп табып, жана телевидение, радио аркылуу биздин көрүүчүлөргө, реклама жайылтуучуларга ушул маалыматты жеткирүү, ошол пландарыбыз бар. Рахмат, Улан мырза, студиябызга келип жакшы жарнама тууралуу жакшы маек куруп бердиңиз. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, биз ушул жарнакты кантип жайгаштырабыз, аны кандай, кайсы мыйзамдын негизинде кандай талаптарга жооп берет, ушул тууралуу сөз кылдык. Эмки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.